экөөбүз Ата Огунбаевдин Эргиме көзүн чек беребиз. Бул кыргыз улуттук уйлама аспабы сыбызгы. Сыбызгынын 11 көзөнөгү бар. Бул абдан оор аспап. Буну үйлөш абдан кыйын. Бул өтө капризный, анткени сен буну ар бир күнү ойногонго аракеттенишиң керек. Эгерде сен мисалы бир күн ойногой койсоң же бир жума ойногой койсоң, бул болсо өзүнүн үнү кетип калат. Ал болсо ошо эркелеп ал чыкпай коет. Сыбызгыны кантип үйлөш керек? Сыбызгыны болсо ошо ооздун астына коюп, экине коюп, ичине үйлөш керек, жылмайгансып үйлөш керек. Ал эми болсо бул кыргыз улуттук уйлама аспабы чопочор. Чопочордун 8 көзөнөгү бар. Бул сыбызгыда абдан өтө оор аспап эмес. Чопочордон караганда сыбызгы бул аспапта сен баардык күүлөрдү салсаң, ойносоң болот. Ал эми бул чопочордо бир эле октава болгондуктан буга ошо көп чыгармалар келбейт. Чопочорду үйлөш абдан оңой эле. Мен жалпысынан 3 инструментте ойногонду билем. Комузда, сыбызгыда жана чопочордо. Обычно ошо күүлөрдү мен бир жумада үйрөнөм. Иш чаралардын алдында ошо бир жума мурун айтып коюшат да. Мисал болсо биз ансамбль менен ошо бир жума мурун абдан ошо чоң иш чара болсо бир жума мурун даярданып, ар бир күнү келип, эртеден кечке ошо даярданып эметебиз. Мен дагы үйдө өз алдынча даярданамын. Ошо жарым сааттай отуруп даярданамын. Элестет, мисал болсо Эргимени күүсүн ойнотконда мен аттын чуркап баратканын элестетем. Эмнегедир, анткени болсо абдан шаңдуу күү. Мен келечекте негизинен башка кесипти тандагым келет, бирок болсо ошо музыкамды жаныма ошо унутпай алып жүргүм келет. Андан ошо кийин эмки жылдары ошо ансамбльда ойноп, мен дагы көптөгөн аспаптарды үйрөнүп билгим келет. Мага көз алдымда тоолор, бийик тоолор, жайлоо, боз үй элестенет. Күч менен ойнош керек да. Мындай бош, өзүңдү мындай бош сезип ойношуң керек. Анан көбүнчө ушу кист иштейт. Кист иштешиң керек. Кист иштеш керек мынтип.
мен ойногондо кыякты күнүнө 1 саат ойнойм. Кыякта мен азыр тизгинкүү, топчулкы, эсимде дагы жана башка күйлөрдү билем. Анткени чыгарманын өзүнүн көлөмүнө жараша убакыт кетет. Эгерде узун болсо, аябай чоң болсо, мисалы 1 айда үйрөнсө болот. Негидир кээде аябай оор болот, кээде жеңил болот. Кыска күйлөрдү мен 2 саатта же 3 саатта үйрөнө алам. Узун күйлөрдү 2-3 жумада үйрөнөм. Өзүң мисалы мынтип өзүң күч менен кармасаң албетте талып кетет. Мисалы биякты деген мен мисалы кээде аябай күч менен кармасам, могул жерин ушул колум талып кетет. Бирок башында мисалы мен колум көнө албачу, кармаганда кантип кармаганды билбечүмүн. Анан азыр деген 1 жыл ойногондон кийин уже көнүп калды, колумдагы кичине калыбына келип калды. Карамолдо Орозов, Салтанат Шыңрама. Мен 2 аспапты ойногон билем. Бул комуз жана кыгыяк. Ушул аспаптарды мен ойногон Петр Шубин атындагы Борбордук балдар музыкалык мектебинде 4-классында окуйм. Мен ушул музыкалык мектепке 10-11 жашында киргем. Ошол жакта үйрөнүп келем. Комузду мага менин мугалимим Айдралиева Марина эжем үйрөтөт. Ал эми кыгыяктан болсо мага Адышева Бактыгүл эжем үйрөтөт. Комузда мен 10дон ашык күйлөрдү билем, жаңылышпасам. Азырынча акыркы жолу үйрөнгөн күн бул болсо Кара өзгөй болчу. Көп комуз менен тааныткан көп инсан адамдар бар. Мисалы мен билгенден Токтогул Сатылганов, Шекербек Черкулов, Атай Огунбаев, Самара Токтокунова, Нурзат Оразалиева. Азыркылардан билгеним, көмүр туткандардан, азыр көргөндөрдөн Закирбек Түшөнбек уулу, Чолпон Мелизбекова, Элеман Каныбеков жана башкалар. Мен Чолпон Мелизбекованы көбүнчө эле бардык эле адамдар көмүр тутат болуш керек. Анткени ойногон жагат. Мектепте дагы мен фольклордук ансамблде кыгыякты ойнойм. Анда мага Нурпей эже үйрөтөт. Азыр мага Нурпей эже көрсөтүп берсе, мен өзүм үйрөнүп кете берем. Эки аспап деле кош деле аябай кыйын. Канча убакытта ошол комузду, ошол дуэтти үйрөнүп аласың? Бир күнү мисал берсе ошонун нотасын алып эле үйрөнөбүз. 1 жумада же 2 жумада. Же көлөмү чоң болсо
же орточо болсо албетте мындай эки аспапты кошуп ойнош деле кыйын. Анда 1 ай кетет. Айжан менен Аслайдын апасы болом. Негизи өзүм мындан башка дагы бир уул бир мына уулубуз, дагы кызыбыз бар. 3 кыз. Андан кийин бул Амир уулубуз. Эми Айжан менен Аслай жөнүндө айта кетсем, өздөрү эле ушу кичинекей кезинен эле баягы садикке барып жүргөн кезде эле музыкадан жакшы бийлердин баарын Айжан бийлечи, ырдачы дегендей. Ана мектепке барганда эле ошо 1-класстан Айжан немеге барып калды. Биринчи ак шоолага. Ошо ак шоолага алып барып жүрдүм башында. Анан аяктан өзүм баягы ден соолугума байланыштуу алып бара албай калып эле барбай калганбыз. Андан кийин эле өздөрү ошо 69 гимназия мектебинде окушат, Токтогул Сатылганов атындагы. Ошол жерден Камчыбек Букалаев агай менен агай музыкадан сабак бериши да. Анан ошондон агайдын баягы Айжандын шыгын көрүп музыкага байкап калса керек. Анан менин ырларымды ырдасынчы деп айтып калды да. Анан мейли деп эле ошо башында ошо Камчыбек Букалаевдин агайдын ырларын ырдап жүрдүм мектептен. Андан кийин эле негизи өзлөрүнүн мектебинде салттуу музыка деген сабак бар. Ошо салттуу музыкадан комуз үйрөндү. Ошондон баштап эле баягы комузга кызыгып эле комуз чертип калды. Андан кийин 1-класс, андан кийинки 1-класска эле Уда Аслай барып калды. Экөө Уда негизи анан комуз чертип калды Аслай дагы. Анан экөө ошо мектептеги ийримдерге катышып эле ошентип ырдап, бийлеп, комуз чертип жүрүштү. Андан кийин эле ошо Айжан өзү неме деп айтты. Мама Шубинкага тапшырып көрбөйүнбү мектепке деп, жана мейли деп биз дагы макул болуп, папасы мейли тапшырып көрсүн, көрөлү, может өтүп кетсе окуй берет өзү деп. Аны экзамен тапшырса эле бюджетныйга өтүп кетти. Анан ошол бойдон эле азыр Шубин атындагы музыкалдык школада 4-класста окуйт. Түркия элинде өткөн эл аралык конкурсунда ушинтип мен гран-при орун алган. Комуз черткем, Сада какты деген күүсүн черткем. Дагы бир гран-при Казак элинде өткөн эл аралык конкурсунда гран-при орун алган. Мына бул сертификат, диплом, а бул болсо кубок. Мына бул менин сыймыктарым, менин медальдарым. Бул 1-орун мен плаваниядан алганмын. Плаванияда мен болсо ошо 4-классымда 10 жашымда алганмын 1-орунду. Анан бул болсо пионер болдон алганмын 2-орунду. Бул болсо ошо мектептин арасындагы лагерлерге ошо балдардын арасында ошо соревнование өткөн, спартакия. Ошондо болсо 2-чи месте алганбыз биз пионер болдон. Анан бул болсо плаваниядан 3-орун алганмын. Ошо Казакстандагы өткөн онлайн утуп алганмын 3-орунду комуз чертип.
мультиктерден, мультфильмдерден алгандарды, персонаждарды тартканды жакшы көрөм. Же болсо мындай эле китепте турган бир нерсе турабы, мисалы жаныбар же болсо пейзаж, ошону мен туруп эле тартып коёмун. А бул болсо эжем экөөбүз ошо мектепте конкурс болгон экология жөнүндө, анан айжем экөөбүз чогуу тартканбыз. Плакат экология жөнүндө. Бул болсо планета, ал болсо экиге бөлүнгөн, бир жагы жакшы, бир жагы жаман. Эгерде биз болсо планетаны сактабасак, биздин планета ушундай болуп калышы мүмкүн. Математиканын теңдебин чыгарып берсичи? Макул. Азыр чайга даярдай калалы, мен кашыктарды ичине ары койгонсом, сен дасторкон даярдай бер. Асылай экөөбүз мүнөзүбүз ар башка. Мен токтобураак болсом, Асылай тың. Биз үйдөн дагы, чармачылык иште дагы, музыка чөйрөсүндө дагы бири-бирибизге жардам беребиз, сабактан дагы. Мен уурап болгондон кийин Асылай менен сабактардан сурайт. Мен албетте жардам берем. Мисалы деле концерт же бир иш-чара болсо эле, мен үйдөн кечип баратсам, Асылай мага чачым өрүп бере калат же көнөм салыштырып берип калат, ушинтип бири-бирибизге жардам берип турабыз. Мен сабактардан анча жакшы түшүнбөгөнүмдөн айжем мага ар дайым жардам берип түшүндүрүп берет. Ал болсо менден бир жаш улуу болгондуктан мен анын сабактарын түшүнбөгөндүктөн мен ага сүрөт тартып берем. Ал сага эмне кылып берет? Айжем мага мен көбүнчө математиканы жакшы түшүнбөйм. Ал мага ар кандай ушул теңдемелерди чыгарып берет, түшүндүрүп берет, а мен болсо ага көркөм өнөрдөн сүрөт тартып берем.